Урматтуу окуучулар, кай жерден келдиңер, канча убакыттан бери бияктасыңар, жагып атабы, жаккан жокпу? Менин атым Хаким, мен Баткенден келдим. Бул жакта уже бир жумадай болуп калды, келгениме аябай жагып атат. Буга чейин деле нано менен иштешкем 3 ай бою. Өтө сонун жер. Барыңарга сунуштайм. Өзүңөрдү өркүндөткүлө жана жаңы достор тапкыла. Ай, рахмат, Хаким. Баралгай, Хаким, рахмат. Мен Оштардан келдим. Атым Асылбек. Ушул нано лагеринде биринчи потоктон бери окуп жүрөм. Физика сабагы боюнча. Анан бир ай окугам нанодо агайлар менен. Өтө жакшы окутат. Билими сапаттуу, жакшы. Мындай монтип эс алып, ойноп, түштө уктап, тихий час кылып, анан эртең мененкисин жүгүргөн жагып атабы? Жагып атат. Негизи мындай режим менен, тартип менен өнүккөн 2 эсе, албетте 2 эсе эмес, бир 3 эсе пайдалуураак экенин көрдүм да. Ошондой экенин билдим. Толук ынандым болуп кой. Эми эгерде сен үйдө болсоң, же болбосо өзүңдүн мектебиңде болсоң, ушул жердеги өнүккөндүн канчада бири, канча пайызы өнүгө алмаксың? Бир 20-30%га дейин коет. Анткени ал жакта өтө эле кая бербейбиз да, анткени үйдө көп иштер бул жакта болсо жакшы, толугу менен убакытты бул жерде кенен колдонуп, өзүң өнүктө аласың да. Туура. Мына урматтуу катталуучулар, буну биз көптөн бери айтып келатабыз, Асылбек өзү да айтты. Эгерде үйдө окуй турган болсом, бул жерде өнүккөндүн 30%ын гана кылмакмын дейт. Себеп үйдө азгырык көп. Үйдө башкача өрө, эшикке чыксаң дос балдарың башка, алар менен ойнойсуң. Же болбосо бөбөктөрүңө, албетте ата энеге жардам бериш керек, бирок өнүгүш үчүн болсо бул жер жакшыраак. Ошо. Асылбек, чоң рахмат. Кудайым буйруса, мына могу баланын өңүн жакшылап жаттап калгыла. Биздин азыр дүйнөдөн алтын медаль алып келе турчу балдарыбыз бар. Андан кийинки муун дүйнөдөн алтын медаль алып келе турчу бала. Көз тийбесин. Мен сенин атыңды неме деп сактам? Асылбек алтын медалист деп сактам. Эйлен, барабай, тамагың тат болсун.